Назарыңыздарда жаңылыктардын жыйынтыкталган топтому, студияда Канат Абазбеков. Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Мухаммедкалай Абдылгазиев менен жолугушту. 2019 жылдагы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнүн жыйынтыктары 2020 жылы социалдык экономикалык инфраструктуралык долбоорлорду жана стратегиялык артыкчылыктуу багыттарды ишке ашыруу тууралуу пикир алышуу болду. Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында 2023 жылга чейинки артыкчылыктуу багыттарды, аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча чаралар талкууланды. Президент өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясат экономиканы өнүктүрүүгө багытталган чаралардын комплексин камтыганын баса белгиледи. Анын ичинде үй-бүлө институту балдарды коргоонун социалдык деңгээлине таасир тийгизген ички миграцияны азайтуу максаты да коюлат. Муну эске алуу менен бул жылы мамлекет өсүп келе жаткан муунду тарбиялоо боюнча үй-бүлөлүк салттарды бекемдөө маселелерине өзгөчө көңүл бурат. 2020 жылы региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында областтарды инфраструктуралык жактан өнүктүрүү, жерлерде ишкерликти колдоо, өлкөнү санариптештирүүнү улантып, балдарды жана балалыкты социалдык жактан коргоону күчөтүү зарыл деп белгиледи президент. Мамлекет башчысы ошондой эле Кыргызстандын Россиядагы жана Россиянын Кыргызстандагы качылаш жылынын жана улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгынын алкагында иш-чараларга көңүл бурду. Премьер-министр Мухаммедкалай Абдылгазиев аткаруу бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары, өкмөттүн 2020 жылга карата пландары жана милдеттери, республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө маалымат берди. Мамлекет башчысы белгилеп өткөн бардык багыттарды ишке ашыруу өзгөчө көзөмөлдө экенин баса белгиледи. Аймак өнүксө, өлкө да өнүгөт. Акыркы 2 жылда региондорго артыкчылыктуу көңүл бурулууда. Мунун баары жөн жерден эмес. Мамлекеттик саясаттын багытын айыл кыштактарга буруу менен борбордон алыскы райондордо жумуш орундарын түзүү, шаарга агылган ички миграцияны, иш издеп сыртка кеткен тышкы миграцияны токтотуу максаты коюлган. Бул багытта акыркы 2 жылда аткарылган иштер, алардын натыйжалары жаман эмес. Маселен, узаган жылда Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду $200 миллион долбоорлорду каржылаган. Айыл банк тарабынан 342 миллион сомго насыялар берилген. Эң негизгиси аймактарды каржылоо бул жылда да уланат. Жалал Абад облусунда жайгашкан бул тигүү цехинде кызга сеп даярдалып, улуттук жасалгадагы кыз келиндердин кийими, баш кийимдер, бешиктен жасалгасы, төшөктөрү тигилет. Бардыгы этно стилде. Даяр болгон кийим-кечелер жергиликтүү базарга сатылат. Аны менен бирге экспортко да жөнөтүлөт. Ошо пахтадан кебезден токулган. Узаган жылдан тарта тигүү цехинде өндүрүштүн көлөмү дээрлик 2 эсеге арбаган. Ишкер Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 4 миллион 200 миң сомго насыя алып, жумушчу орундарын, тигүү машиналарын көбөйткөн. Мага аябай пайдасы тийди. Анткени мен корпустарымды ошол бүтпөй аткан мезгил болчу да. Анан ошол биз банкта ошо жарыя болгондо биз барып кайрылдык. Комиссиянын негизинде текшеришиптир, анан бизге жардам беришти. 2019 жылда Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан берилген насыялардын 60%дан ашыгы өлкөнүн аймактарына багытталды. Кичи жана орто бизнестин субъектлерине пилоттук тартипте стартап каржылоо жана сом менен берилүүчү насыялардын пайыздык чендери 9%га чейин төмөндөтүлдү. Напрямую РКФР. Биздин фонд өткөн жылда 300 долбоорго түз каржылоо көрсөтсө, 2000ден ашуун долбоорго өнөктөш банктар аркылуу насыя берди. Негизинен айыл чарбасы, туризм, өндүрүш, кайра иштетүү тармагына басым жасалды. 57 ири долбоорду түз каржыладык. Фонд жыл башынан бери 2300ден ашуун долбоорду жактырып, $375 миллион каржылоо көрсөттү. Бул сумманын 54% же $201 миллион 57 ири агро өнөр жай комплексине жана өндүрүш тармагына берилди. $174 миллион 2000ден ашуун орто жана чакан бизнес долбоорлору каржыланды. Булардын ичинен 12% туризм тармагына, 11% транспорт жана логистика, инфратүзүмдү жакшыртуу долбоорлоруна берилди. Берилген каражаттын 4% маалыматтык технологиялар жана IT тармагына бурулду. Ал эми калган тармактарга 7% каражат сарпталды. Айылбанк акыркы 3-4 жыл ичинде коммерция, соода, курулуш чөйрөлөрүндөгү бизнес долбоорлорду каржылап келген болсо, акыркы 2 жылдан бери каражаттын 60%дан кем эмесин айыл чарба тармагына багыттоодо. 2018 жылдын аягына карата финанс ресурстарынын 55% айыл чарбасына жумшалган болсо, 2019 жылы айыл чарбасын каржылоо дээрлик 70%га чейин көбөйдү. Быйыл 1,5 миллиард сомго насыяларды бергенбиз биздин фермерлерге. Февралда баштап, мына октябрга чейин ушул максатында 1,5 миллиард сом бөлүп бергенбиз каржылап. 80%-ын тегерегинде бул мал чарбага берилген, калганы өндүрүш жана растениеводствого.
Региондордо орто жана чакан бизнести каржылоодон негизинен экспортко багытталган жана кайра иштетүү ишканаларына артыкчылыктуу көңүл буруу тапшырмасы коюлган. Банктан насыя алууга аракет кылып, бирок күрөөсү жетпеген ишкерлерге кепилдик фонду көмөк көрсөтүүдө. Үстүбүздөгү жылда кепилдик фондунун каражаттарынын 88% аймактарды насыя алууга жана гарантия берүүгө жумшалды. 34 кластердик ири долбоорго 549 миллион сомго гарантия берилди. 4 негиздүү приоритеттик тармакты тандаганбыз. Бул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, өндүрүш жана туризм. Ошолорго 67% биздин гарантиялар берилген. Ал эми РСК банктын кредиттик портфели мурдагы жылкыга салыштырганда өткөн жылда 1 миллиард сомго көбөйгөн. Регионалдык долбоорлорду каржылоо мурдагы жылкыга салыштырганда 21% арбыган. Банктын жерлердеги филиалдары региондордогу ишкерлерди артыкчылык тартипте каржылап жатат. Банк тарабынан 4521 долбоор 218 миллион сомго каржыланды. Аймактардагы ишкерлерди колдоо максатында өлкөдөгү каржы мекемелери насыя саясатын жеңилдетти. Мурдагыдай жогорку пайыз менен кредит берип, калкты карызга батырган каржы мекемелери азайды. Мамлекеттик финансы институттары, демөөрчү фонддор орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө каражат бөлүүдө. Жеңилдетилген насыя алып ишкерлик баштаган жарандар аймактарда 100 деп саналат. Аймактарды өнүктүрүү өнөктүгүнүн алкагында алыс айылдарда аз да болсо жумуш орундары түзүлүүдө. Маселен, Айыл банк тарабынан 342 миллион сомго кредиттер берилген болсо, анын жыйынтыгында 540 жумушчу орундары түзүлгөн. Акыркы 2 жылда региондорду өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Эң негизгиси бул саясат быйыл да уланат. Амантор Шергазиев, Бактурсун Дүйшенбеков, Ала Тоо 24. Ысык көл облусунда кышкы туристтик эс алуу убагы быйыл абдан ийгиликтүү өтүп жатат. Эс алуу күндөрүндө жылдагыдан туристтердин көп каттамы байкалууда. Буга аймактагы аба ырайынын жылуу болушу жана кардын калыңдыгы да жакшы жагдай түздү. Быйылкы өзгөчөлүк чет өлкөлүк туристтер менен катар Кыргызстандын булуң бурчунан келгендердин дагы саны арбын. Ал эми жакында америкалык CNN телеканалы Кыргызстанды саякаттоого эң ылайыктуу делген 20 өлкөнүн катарына киргизди. Кышкы эс алууга келгендердин маанайын аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек айтып берет. Америкалык CNN телеканалы Кыргызстанды саякаттоого эң ылайыктуу деп тапкан 20 өлкөлөрдүн катарына киргизгени эң жакшы кабар болду. Чынында Кыргызстан, анын ичинде ысык көл жергеси өзгөчө кооздукка, таза абага, бийик тоого курчанган. Телеканал салыштыргандай ысык көлдүн капчыгайлары Американын чыгышында жайгашкан каньондоруна окшош. Ал эми тоолорундагы ажайып кереметин белгилүү Альп тоолоруна салыштырышкан. Буга катар эле тоо лыжа базасындагы өзгөчө белгилеп кетишкен. Тоо лыжа базасына чыгуу азыр чынында керемет. Эс алуучулар быйыл абдан көп болгондуктан капчыгайга кире беришиндеги экологиялык постко кезек күткөндөрдүн аягы Каракол шаарына жетүүдө. Бирок бул нерсе эс алам. Тоого чыгып лыжа тебем дегендерди артка тарткан жок. Лыжа базасында дагы кезекке тургандар абдан көп. Андыктан лыжа базасы иштөө графигин эс алуучуларга ыңгайлаштырышууда. Каракол тоо лыжа базасы. Бул жерде саат 10дон баштап ишин баштачу. Бирок эс алуу күндөрү туристтер абдан көп болгондуктан ишин саат 9да баштап жатат. Негизинен эле Каракол тоо лыжа базасында мындай көрүнүш биринчи болууда. Чет элдик туристтер менен эле катар Кыргызстандын ички аймактарынан келген туристтер дагы абдан көп болуп жатат. Эске сала кетсек, былтыркы жылы Караколдогу тоо лыжа базасына 25 миңден ашык турист келип кеткен. Туризм жаатындагы адистердин билдирүүсүндө тоого чыгып лыжа, сноуборд тээп эс алганды кыргызстандыктар дагы көп өздөштүрө баштады. Мындан улам ички туристтердин дагы каттамы быйыл абдан көп болот деген божомолдор болгон. Кышкы эс алуу абдан сонун. Жылда келип салабыз бул жакка. Жылдан жылга элдер көп аябай. 2 күн болду эс алып атканыбызга, дагы 1-2 күн жүрүп анан кетебиз. Бишкектен келгенбиз жылда. Ошо туристтер көп аябай. Көрүп алып кубанып атабыз, аларды көрүп алып. Элдер көп келиптир. Биздин өзүбүздүн Кыргызстан элдери да көп келиптир. Көп эс алуучулар көп экен. Жакшы ыраазы болуп атабыз элдерди көрүп, бияктын абырасын көрүп, аябай сонун баардын жаңы жылдык маанайда жаңы дем менен, жаңы күч менен келип, бияктан эс алып атышат баардын. Атмосфера сонун. Пока чыга элекпиз. Эми эле келип, очередте турабыз азыр. Канатка очередибизге чечип келебиз буюрса. Аябай өз жерибиз кооз деп, аябай суктанчубуз. Башка жактарда дем бир аз мындан жакшы болсо да, сөрөнө өз өлкөңдүн жерине окшошпойт. Мен, честно сказать, биринчи жолу туруп атам лыжага. Жанчын жыгылганда бирөөдөн жардамдашып койчу деп ишенүү опытныйбыз.
Кышкы эс алубагын кыргызстандыктар менен катар Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Жаңы Зеландиядан жана Европанын көптөгөн өлкөлөрүнөн келген туристтер өткөрүп жатышат. Ну, здесь, конечно, лучше всего. Бул жерде эң мыкты десем болот. Эгерде Казакстандагы тоо лыжа базалары менен салыштырсак, өтө эле жакшы. Бул аймактын тоолорун, климатын мен Сочиникине да окшоштуруп кетет элем. Лыжа трассалары да окшош. Андыктан чындап эс алгың келсе, ушул жакты сунуштайт элем. Ну, прям, скажем так, близко там к каким-нибудь альпийским курортам. Спасибо, приехали вчера. Биз кече кечинде келдик. Өзүңүздөр көргөндөй эс алуучулар абдан көп. Албетте мага тоолору жакты. Аба ырайы да биздикиндей катаал эмес. Сонун турбайбы? Сургутта азыр аба ырайы кандай экенин билесиңер да. Көңүлүбүз чындап жакшы эс алууну самап турат. Сонун эс алабыз деп турабыз. С нашими северными горками. Увлекательно провести. Келген коноктордун маанайы абдан жакшы десем болот. Жаңы жыл, жаңы маанай менен келишти. Биз албетте ар биринин коопсуздугуна көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылуудабыз. Эс алуучулар быйыл абдан көп. Мурдагы жылдарда мындай болгон эмес. Биринчи жолу ушундай болуп жатат. Лыжа тепкенди үйрөткүчтөр да жетишпей жатышат. Баары жакшы. Никто не успевает, у всех работа, все стоим занятые. Эске сала кетсек, былтыркы жылы кышкы эс алуучулар туристтердин саны 25 миңден ашкан. Быйыл бул көрсөткүчтөр жогору болушу мүмкүн. Эжелмесбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу. Бишкекте хоккей боюнча 4-чү эл аралык турнир өтүүдө. Аны СССРдин спорт чебери, лыжа спорту боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону Ташболот Токтосуновдун жакындары уюштурган. Турнирге Орусия, Казакстан жана Кыргызстандан жалпы 4 команда катышып, күч сынашып жатат. Жыл сайын ушул турнир өтүп атат. Мындан тышкары кички балдардын турнирин Кубок Нарынская хоккейный лигиде өткөрөбүз, февраль айында өтүп атат. Андан тышкары областын деңгээлинде мелдештерди өткөрүп атабыз. Бир сезондо, ушу сезондо айтсак, бир 4-5 турнир Нарын шаарында өтөт. Бүгүнкү күндүн негизги делген окуялары мына ушулар болду. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламат калыңыздар.